Ассаламу алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары, сиздерге март айында боло турган Эсенгулов Вагаев беттеши тууралуу маалымат берип, Эдилдин атаандашы жөнүндө айтып бергибиз келип турат. Бул эки мушкердин беттеши ACA уюмунун 77 кг салмагынын Гран-при мелдешинин алкагында келе жаткан 9 март күнү бул уюмдун 10 жылдык юбилейине карата уюштурула турган 172 мелдешинде Москва шаарында болот. Москвада өтө турганы Эдил үчүн абдан ыңгайлуу. Биздин жүздөгөн мекендештерибиз аренада колдоого мүмкүнчүлүк алышат. Ал эми мындай беттештерде күйөрмандардын колдоосу чоң мааниге ээ. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй-бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Эске салсак, Ысык көл ажыдаары каймана атына ээ болгон биздин мушкер Эдил Эсенгулов бул гран-принин чейрек финалында бразилиялык Винисиус Крус аттуу каршылашы менен чыгып, 5 раунддук беттештин 4-чү раундунун башында каршылаштын кулагын жула чапкан. Анын натыйжасында дарыгерлер беттешти токтотууга команда берип, бразилиялык мушкер уланта алган эмес. Ошентип Эдил жарым финалга жолдомо алган. Эми анын жарым финалдагы атаандашы Абубакар Вагаев тууралуу айталы. Вагаев 1993-жылы төрөлгөн, 31 жашка келип калган чечен мушкери. Эдилден 5 жашка улуу. Жалпысынан ал профессионалдык карьерасында 26 беттеш өткөрүп, анын 22-синде жеңишке жетсе, 4-үндө жеңилип калган. Ар тараптуу өнүккөн чемпиондун деңгээлиндеги мушкер. Кикбоксинг, грэпплинг, тайбокс боюнча Орусиянын жана Европанын чемпиону жана байгелүү орундарынын ээси. Акыркы беттешинде ал 42 жаштагы бразилиялык Мишель Празерис аттуу мушкер менен чыгып, 5 раунддун жыйынтыгында калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жеткен. 42 жаш бул спорттун өлчөмү менен алганда бир топко келип калган спортчу дегенди билдирсе, Вагаев мөөнөттөн мурда жеңе албаганы, кайрып же муунта албаганы жана нокаут аркылуу жеңе албаганы да көптөн кабар берип тургансыйт. Колунда нокаутка кетирчү күчү калган эместей. Анын үстүнө өзү да 30 жаштан ашып калган мушкер. Балким булгурак ММА мушкери үчүн али аягы эместир. Ошентсе да 40 жаштан өтүп калган бразилиялыкты менимче формасы жакшы болсо, эртерээк жеңсе болот эле. Балким Празеристин буга чейин UFC уюмунда бир топ мушташып тажрыйба топтогону Вагаевке тоскоолдук жараткандыр. 2013-жылдан 2021 жылга чейин UFC'де мушташып 14 беттеш өткөрүп 4 жолу жеңилген. Акыркы жолу Шавкат Рахмоновго утулган соң UFC'ден кетүүгө аргасыз болгон. Чынында чечен мушкеринде акыркы жылдары нокауттары жок. Акыркы жолу ал 2017-жылы Рамзан Кадыровдун WFCA мелдешинде Нодар Кудыхашвили аттуу мушкерди техникалык нокаутка кетирген. Андан бери 6 жыл убакыт өттү. Логикага таянсак, жыл өткөн сайын Вагаев колундагы оорсоккуларын жоготкондой. 2015-17 жылдары нокауттары болуп келсе, азыр жалаң калыстардын бирдей же ажырым чечими аркылуу жеңишке жетип жаткан мушкер. Ооба, кандай ыкма менен болсо да жеңишке жетүү каалаган спортчу үчүн бул башкы тапшырма. Бирок айтайын дегеним, Эдил Эсенгулов карьерасында бир дагы жолу оор нокаут менен жеңилген эмес. Демек ушунча жыл нокаут менен утулбай келген биздин мушкерде буга чейин 40 жаштан ашкан, карьерасы ылдый кетип бара жаткан спортчуну нокаутка кетире албаган Вагаев кетиреби деген суроо жаралат. Өйдө туруп мушташууда чечен мушкери коркунуч туудура албаса, анда партердеги аракеттер бул беттештин тагдырын чечиши толук мүмкүн. Партерде эки мушкер тең мыкты экенин жакшы билебиз. 77 кг салмактагы чемпиондук корду алуу үчүн Вагаев 2021-жылы Мурат Абдуллаев аттуу чемпион менен мушташып, калыстардын бирдей чечими менен жеңишке жеткен.
Анда чечен мушкеринин партердеги көзөмөлү да өтө мыкты болгон эле. Каршылашты бутка тургузбай иштеп, көп упайды жерден чогултуп, реванш алуу менен бирге корду тартып алган. Андан соң Вагаев курун коргоо үчүн 2022 жылы март айында Устар Магомед Гаджи Давудов менен чыгат. Кайрадан 5 раунддук беттеш болуп, көбүнчө спортчулар бутта туруп мушташкан. Бул жолу Вагаевдин күрөшү анчалык максатына жеткен эмес. Буга чейинки каршылаштарга каршы чыгып көрсөтүп жүргөн үстөмдүктү көрө алган эмеспиз. Демек, деңгээли жагынан бирдей мушкерге туш келгенде, Вагаевде маселе жаралары анык. Анын үстүнө бул беттешти ал калыстардын ажырым чечими аркылуу жеңген. Аз жерден чемпиондуктан кол жууп кала жаздаган. Бирок ал окуяда алыс эмес эле. Анткени аны кийинки атаандашы Виталий Слипенко күтүп турган. Сюрприздин бардыгы ушул беттеште болчу. Вагаев Слипенко менен болгон беттештин биринчи раундунда бутунда көпкө турбай дароо эле бутка кирип барып, атаандашты жыгып алып, чыканак менен катуу соккуларды жаадырып жатты. Аны менен бирге өз абалын жакшыртып, мүмкүнчүлүк жаралса, кайруу же муунтуу ыкмасына чыга турганы көрүнүп турду. Бирок раунддун аягында Слипенко өйдө туруп кетүүгө жол тапканы менен раунд бүтүп, гонг жаңырып калган. Ошентип мушкерлер эс алуу алган соң экинчи раундда башталып, кайрадан кол соккулары менен алмаша башташкан. Бир аз башын алдыга салып мушташкан Вагаев өйдө туруп мушташууда Слипенкага алдырып коюшу мүмкүн экени айтылып келген. Дал ошондой окуя орун алып, Слипенко алгач сол колун ыргытып алдоо менен дароо оң колунун чыканагын Вагаевдин эгине таамай жеткирген. Мындай соккудан ким болсо да эсин жоготори анык. Ошентип Абубакар 1 жыл мурун жарым орто салмактагы жеңип алган курун колдон чыгарып жиберген. Беттештен кийин белгилүү мушкер Артем Резников Слипенконун жеңиши тууралуу мындай деп айткан. Слипенко чемпион болоруна ишенип турганы мага сезилген. Курду алып сенин беттешиңе барам деп айткан. Биз бири-бирибизге физика же беттеш жагынан эмес, мотивация берип, жакшы жардам берип келебиз. Психологиялык жактан ал бул беттешке 100% даяр болчу деп белгилегени бар. Бул сөздөрдөн байкасак, менталдык жактан даярдык жана настрой Эдилде менимче Абубакардыкына караганда алда канча күчтүү болушу керек. Эдилдин октагондо бутуна бекем туруп, өзүнө ишенип мушташкан мушкер экенин бардыгыбыз билебиз. Демек, дал ушул баатырдык мүнөзү менен алып коюшу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда Эдил үчүн ACA уюму жана мындай мурунку чемпион менен жолуга турганы таптакыр башка тепкичке көтөрүлүү дегенди түшүндүрөт. Андыктан мушкерибиз ар бир сантиметр үчүн күрөшүп, ар бир секундада окуянын түрдүүчү өнүгүшүнө даяр турушу абзел болот. 9 мартта боло турган бул беттеш тууралуу пикирлер болсо жазып коюңуздар. Эдилге колдоо сөздөрүн да жазып калтыралы. Видеого лайк басууну да унутпайбыз.